Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз сиздер менен ушундай сонун быштак менен шоколаддуу пирог жасайбыз. Даамы ушунчалык сонун. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Сөзсүз түрдө сиздерге жагат деп ойлоймун. Бизге керектелүүчү азыктар: un, какао, сөзсүз түрдө үй температурасындагы сливочный масло, сахар, сметана жана жумуртка жана разрыхлитель керектелет. Ал эми начинкасы үчүн быштак, жумуртка, сметана жана сахар керектелет. Менде ушундай форма. Эң алгач сахарыбыз менен жумурткабызды салып, жакшылап көбүргөнчө аралаштырып алабыз. Бизде массабыз ушундай сонун болуп көбүрдү. Эми маслобузду салып, андан соң сметанабызды салып, дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң унубузга какаону салып, разрыхлительди салып, массабызга салып аралаштырабыз. Бул жерде бизде сөзсүз түрдө унубуз электен өткөрүлүшү керек. Ошентип мен экиге бөлүп аралаштырып алам. Ошентип массабыз дайын болгондо четке алып, эми биз начинкасын дайындайбыз. Творогду салып, жумурткабызды салып, сахар менен сметананы салып алабыз. Жакшылап бир масса келгиче аралаштырып алабыз. Бизде ушундай сонун масса болду. Эми биз кондитерский мешогубузга куюп алабыз. Бардык жерине тегиз жеткиришибиз керек. Андан соң биз быштактуу массабызды түз кылып куюп алабыз. Канчалык түз куйсак, ошончолук биздин пирогубуз кооз болуп чыгат.
Дайын болгон массабызды ысып турган духовкада 150дөн 170ке чейинки градуста 30-35 мүнөт бышырып алыңыздар. Бирок сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн духовкаңыздарга карап бышырыңыздар. Бизде ушундай сонун пирогубуз бышып чыкты. Сөзсүз түрдө муздагандан кийин кесиңиздер. Кыздар, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Дамы чындыгында аябагандай сонун, баарыңыздарга жагат деген ойдомун. Эгерде жакса, досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды жана лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.